Эне баланын өмүрү узун болсун. Кыргызстан Республика Аялдар Советинин көчмө пленуму Ош областында өттү. Пленумдагы каралган маселе өтө маанилүү жана чечкиндүү болгондугуна карабай, областтын Жаңы Жол жана Ала Бука райондоруна бул өрөөндүн аялдар советтеринин өкүлдөрү жана партиялык советтик кызматкерлер келишип, эки райондун аялдарынын жана тейлөөнүн тармактарынын иштери менен кеңири таанышып, убакыт аз болгондугуна карабай, аз жерден келген өкүлдөр кандайдыр бир жылуу нерселерди өздөрүнүн практикалык иштеринде колдоно турган пайдалуу нерселерди алып келишти. Эки райондогу аялдардын мейли өндүрүштө, мейли мекемелерде же болбосо көп балалуу энелердин үйдөгү турмушу жана алардын коомдук пайдалуу эмгекке тартылуудагы иш тажрыйбалары менен иликтеп таанышышты. Ал эми пленумдагы каралган маселе болсо Ош областындагы аялдардын жана балдардын ден соолугун сактоону жакшыртуу боюнча бүткүл союздук 19-партиялык конференциянын чечимдерин андан ары ишке ашыруу маселеси каралды. Чындыгында аялдардын жана балдардын ден соолугун жакшыртуу бул бүгүнкү күндөгү күн тартибиндеги маселелердин эң негизгиси. Анткени ден соолугу чың энеден келечек коомубуздун толук кандуу, акыл эстүү мүчөсү пайда болмокчу. Мына ушул маселенин үстүндө иштөөдө областтагы тиешелүү уюмдардын, партиялык советтик кызматкерлердин аткарып жаткан иштери жана анын келечек проблемалары жөнүндө Ош областтык аялдар советинин председатели Жолдош Бахапова өзүнүн докладында кеңири токтолду. Биздин өлкөдө аялдар маселесиндеги жана алардын ден соолугун сактоо багытындагы иштер дайыма маанилүү маселелердин бири катары каралып келген. Ал социалдык, саясий жана духовный жактан биздин коомубуздун эң бир жогорку жетишкендиги. Биздин областта болсо дал ошол маселенин өзүнө өзгөчө бир маани берди. Бүгүн областыбызда жашаган 800 миң аялдын 30 миңге жакыны эл чарбасынын ар кандай тармактарында, илим, маданиятында өзүлөрүнүн чоң салымын кошууда. Алардын басымдуу көпчүлүгү өндүрүштө, коомдук турмушта энелик милдетин, балдарды тарбиялоо милдетин аткаруу менен активдүү катышып келе жатышат. Областыбыз боюнча традиция катары көтөрүлгөн балдардын саны абдан жогору. Көп балалуу энелер 20 миңден ашат. Ушуга байланыштуу аялдардын жана келечек муундардын иштөө шартын, турмуштук жашоо шартын жакшыртууга өзгөчө актуалдуу маселе катары каралат. Ошондуктан бүгүнкү Республикалык Аялдар Советинин көчмө пленумунун карап жаткан маселеси сөзсүз түрдө биздин областтын турмушунда бул маселени дагы да өзгөчө көңүл буруу менен кароого чоң түрткү болмокчу. Албетте, ушул маселе боюнча түрдүү иштер жүргүзүлүүдө. Ден соолук деген комплекстүү программа кабыл алынып, ал турмушка ашырылууда. Бул боюнча көптөгөн өнөр жай жана эл чарба мекемелери абдан чоң иштери жүргүзүүдө. Өткөн мезгилдин ичинде бир топ жагдайда аялдар маселеси чечилди. Аялдар иштеген жерлерде эс алуу бөлмөлөрү, соода точкалары, ашканалар ачылды. Совет, Ноокат, Базар Коргон, Сузак райондорунда механизацияга өтө жогору баа берилип, аялдардын эмгеги жеңилдетилип жатат. Мына ушулардын бардыгында партиялык комитеттердин жетекчилиги менен аялдар советтеринин иштөөсүнүн активдүүлүгү сезилип жатат. Кайсыл жерде аялдар советтери демилгелүү жана активдүү болсо, ал жерде партиялык комитеттердин, советтик жана чарбалык профсоюздук органдардын катышуусу менен эмгекчилердин эс алуусу, эмгек шарты жакшырууда. Мындай жакшы нерселер Лейлек, Ноокат райондорунда жана Ош шаарында абдан сезилүүдө. 1986-87 жылдарда таш көмүрдө 100 кой калык төрөтүүгө, Ноокат районунун Россия колхозунда 60 кой калык балдар бөлүмү, Көк Жаңгак шаарында жана Фрунзе районунун Карл Маркс Калинин атындагы колхоздор менен Совет чарбасында селолук амбулатория иштеди.
Мындайлар келечекте Хайдаркен, Шамалды Сай селокторунда дагы пайда болмокчу. Дагы бир жакшы нерсе, акыркы жылдары 170ге жакын административдик имараттар балдарды жана аялдарды дарылоо мекемелерине берилди. Ош, Жалал Абад, Майлы Сай, Кызыл Кыя шаарларында акушердик гинекологиялык жардам берүү абдан жакшырды.